Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты бийик тоолуу автожол, унаа жолдорунда жүрүүчү жүргүнчүлөрдү коопсуздугунун алдын алуу максатында көчкү кооптуулугу бар, кар көчкү кооптуулугу бар жерлерди атайлап атып түшүрүү жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугунун алдын алуу максатында жүрүп атат. Өзгөчө кырдаалдар министринин буйругунун негизинде 15 январдан 22 январга чейинки жүргүзүлөт иш-чаралар. Бүгүнкү күндө Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү кызматкерлери жана жарандык коргонуу кызматтарынан коомдук тартип сактоо кызматы иш алып барып атат. Жолдорду тыгындарды жок кылып, тозуп, коопсуздукту алдын алуу максатында. Андан сырткары медицина кызматы, жолдорду жана көпүрөлөрдү тейлөө кызматы, электр энергиясы менен камсыздоо жана чүмбөттөө кызматы. Андан сырткары ген штабтын ошол көчкүлөрдү атайлап аткылап түшүрүү жумуштарын жүргүзүшүп атат. Кар көчкүлөрдү атайлап аттыруу иш-чаралары Ош-Бишкек жолунун 222 километрден 255 километрге чейинки аралыктарда кар көчкү кооптуулугу бар жерде иш-чаралар жүргүзүлөт. Бул жалпы иш-чаралар жүргүзүү учурунда керектүү жарандык коргонуу кызматтары тартылган. Иш-чаралардын жүрүшүн Өзгөчө кырдаалдар министринин оперативдик тобу көзөмөлдөйт. Биз ушул кар көчкүн атайлап атып түшүрүү учурунда жол коопсуздугун карап, айдоочуларга бул МЧСнин кызматкерлери көрсөткөн жерден тосуп берип, кооптуу жерлерден тосуп, ушу жарандардын коопсуздугун карап турабыз. Айдоочуларга ачылганда эскертип, аралыктарды, дистанцияларды баягы 500 метр аралыкта мондай жол тайгак учурунда эскертип турабыз ар дайым. Оор жүк ташыган айдоочуларга чынжырларды, өзүнө керектүү жабдыктарды алып жүрсө, жол тыгындары деле болбойт. Кээ бир жерде автоунаалар туруп калганда айдоочулар карама-каршы келип атып, өздөрү жол тыгындарын жасап жатышат да. Ошо айдоочулар ошолорду кылбаса, жол тыгын деле болбойт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте иш-чаралар жүргүзүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери бизге кайсыл жерде кар көчкү коопсуздугу жаралса, ошол жерди көрсөтүп берет. Андан кийин биз эсеп жасап, ошол участокторго атабыз. Огонь!